Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Ta'alaға mақтаулар, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салауаттар болсын. Үйленуге даярдық жана үйлену өкімдері турасында сабақтың 11-ші сабағына кезек бермекчибиз. Бұл жерден баяғы аял затыны неке кыйылгандан кийин өзүнүн үйүнө көчүрүп алып кетүү жана неке түн маселеси. Баягы неке түн маселесине бұл жерде жалпы эл үчүн сабак болгондон кийин biz кээ бир гана жерин эскерте кетейин да. Калгандары жекече суроо келген болсо ошол жерде жооп берсин, баягы жалпы деп сакталыш үчүн. Неке кыйылып өзүнүн үйүнө көчүрүп алып кеткенден кийин неке шарт эмес. Сөзсүз бул жерде жигилдер дигил жерде кыйылсын деген аял заттын үйүндө неке кыйылып эртерээк баягы сүйлөшүп арам мамиле болуп кетпей, үйүнө аял затын көчүрүп алып бара турган болсо, ошо неке түндө 2 рекет намаз окуп баштаганы жакшыраак дейт. 2 рекет намаз окуп, нафил. Аллахтын астына муктаждык намазын окуп, анан ошол үй бүлөнүн башчысы эркек киши колун аялынын чекесине коюп, ушул дубаны айтканы жакшыраак. Албетте бул амал сүннөт, мустахаб, жакшы көрүлгөн амал. Дубанын өзү сүннөт, чекесине колун коюп дуба кылыш бул ошол мустахаб, жакшы көрүлгөн амалдардын бири. Аллахума барик ли фи ахли. Дарат алып келип, 2 рекет намаз окуп, муктаждык. Негизги максат эмне? Аллах Таалам ушул үй бүлөбүздү жакшылыктын гана жарчысы, себепчиси кыл. Көз тийүүдөн, жаман сөзгө калуудан, шерменде болуудан, Кудай сактасын эртең жакшы жашабай жатып эле ажырашып тынуудан жана башка кыйынчылыктардан сакта деген максатта муктаждык намазын окуп туруп, аялынын чекесине колун коюп туруп ушул дубаны кылсын дейт. Аллахума барик ли фи ахли. Аллахым ушул үй бүлөмө береке бер деп. Ва барик ли ахли фия. Үй бүлөмдө мага берекелүү кыл жана мени дагы үй бүлөмө берекелүү кыл деп. Ошол аялына, келинчегине, келечек балдарына ач. Аллахум урзукну минхум. Алардан мага берекелүү рызкыңды жаадыра көр. Жакшы балдардын, уул кыздардын энеси кылууна насип кыл келинчегимди, олкумду деп, жубайымды деп. Варзухум минни жана мен тараптан дагы келинчегиме жакшы бир рызкыларды себепкер кылып бере көр. Мындайча айтканда, аялыма жакшы күйөө, келечек уул кыздарыма Кудай насип кылса, жакшы ата, жакшы үй бүлөгө күйгөн, үй бүлөнү чындап сүйгөн, мындай бир үй бүлөнү төнөк кылган, кошо соккон жүрөк боло тургандай жакшылыкка мени себепкер кыл дейт. Аллахум ижма байнана ма жамаата фи хайрин. Аллахым биздин ортобузду жалаң жакшылыкка себепкер кылып кошо көргүн. Ва фаррик байнана ида фарракта фи хайрин. Аллах Таалам жамандыктан ажыратып көр. Баягы жаңы үйлөнүп атканда жамандоо болбойт. Ошо жакшылыкта бизди бириктире көр, жамандыкта бири-бирибизден алыс кыла көр. Кемчилигибиз көрүнүп калбасын деп атат да. Кемчилигибиз көрүнүп калбасын дейт. Бул дуанын зарылдыгы өтө жакшы, анткени бул жерде чоң залкар алым устаздарыбыздан сабак алып келебиз. 20 жыл, 40 жылдан бери мындай олуттуу уруш элекпиз деп айтат да. Эми үй бүлөдө казган аяк кагышпай койбойт, анча-мынча кыялдар эметип калышы мүмкүн, бирок ошо чоң урушка жетелеп кол көтөрө турган калп барбаш керек. Анан урматтуу жигиттер, бул үйлөнүүгө даярдануу сабагы болгон себептен үйлөнүүдөн алдын ушу 3 нерсени өзүбүзгө милдет катары тутуш керек болот. Өзүңүзгө жеке үй бүлөнү сактоо үчүн. Биринчиси, үйлөнгөндөн кийин аял затына эч качан кол көтөрбөйм. Уртокмок көргөзбөйм, кол көтөрбөйм, залым, зулумдук кылбайм деп. Анткени аял затына кол көтөргөнгө болбойт. Сиз никелеп алып атканда кааласам өлтүрүп коем, Кудай сактасын. Кааласам кол көтөрүп зордук, зомдук көрсөтөм деген бул динге дагы, адамгерчиликке дагы, инсапка дагы такыр туура келбейт. Иманга жат көрүнүш болот. Кол көтөрүш биякта турсун, элдин көзүнчө жаманаттуу болуп, уятка калтыргандын өзү чоң күнөө болот. Ошон үчүн ал нерсеге уруксат берилбейт. Бул биринчи нерсе. Ушул үйлөнүүдөн алдын эркек балдар өзүнө кайталап түшүнүш керек. Ва кол көтөрбөйм деп, зордук, зомбулук көрсөтпөйм деп. Экинчи маселе, себепсиз жөн эле талак бербейм деп. Талактын түпкүлүгүндө талаш тартыш бар. Көпчүлүк алымдар талак мубах болот дейт. Кээ бир алымдар жок, талак түпкүлүгүндө күнөө болот, катуу бир зарылчылык болуп, экөөнүн бирге жашагандан көрө жашабай калганы жакшыраак болсо, мындайча айтканда бири-биринин ортосунда такыр сый калбай, өлүм житимге жетелей тургандай, кайын журтту көзгө илбей кала тургандай болсо, андан көрө алардын ажырашканы туура дейт. Ошол себептен себепсиз жөнү жок эле талак берем деген ниеттен алыс болуш керек. Сөздүк, күнүмдүк сөздөн алып ташташ керек. Үчүнчү, элдин көзүнчө шерменде калтырбаш керек. Ошол маселени териштире турган болсо да, үйдөн өзгөчө бир жерден, көмүскөдө. Бала чакалуу болуп калганда эми балдардын көзүнчө эмес. Ошол 3 нерсеге аябай маани берсин эркек адам. Аял заты тараптан болсо, үйлөнгөндөн кийин менин эң сыйлуу адамым күйөөм болот деп, күйөөмө шариятта уруксат берилген, күнөө болбогон нерселерде баягындай жакшынакай итаат кыламын деш керек. Бүгүнкү күндө эки сөз көп адамдарга жакпай калды, бирок бул туура эмес.
сабырдуулук анан итаат кылуу. Адамдарга мындай бир жагымсыздай сезилгени менен мунун өтө бир мааниси чоң болуп эсептелет. Андан кийин ошол нике түндө улуу сөз уят жок, мамилеге барууда аньянуя тахсина фарджи бил халал анил харам, арамдан сактанып адалга ыктоо маселесин ниет кылыш керек. Анан жөн эле бир кечиресиздер төшөккө рахат эмес, бул жерде бир келечек урпакты жакшынакай такыбачылык жолу менен улантуу болот. Анан өзүнүн дуасы бар. Бул дуаны сөзсүз окуп жаттап жүрүш керек. Бисмилла, Алла Тааланын аты менен, Алланын атын оозантырып анан Аллахума жаннибна шейтана ва жанниби шейтана ма разактана минал валади деш керек. Аллахым шайтандан жана шайтандын бир кийлигишип калуусунан өзүң сакта деп. Анан ошол ортодогу мамиленин дагы өзүнүн адептери бар. Аны баягындай кеңири токтолуп отурбайын, мындайча айтканда жаныбар сыяктуу дароо даярдыгы жок бастырып барбаш керек, тазалык болуш керек, ошол нерсеге көңүл бурга тургандай жакшы шарт түзүлүш керек деген сөз. Ал маселесин эми мен баягы азыр адепсиздик болуп калбасын. Ал маселелерде иншалла көп нерсени динге ылайык акырын өзүнүн жолу менен үйрөнүш керек. Негизгиси ошол арам нерселерге жол бербеш керек. Эч качан шариятыбызда муну ачык эле айтып коелу. Шариятыбызда улуу сөз уят жок. Аркадан жамбаш тараптан жакындык мамилеге такыр уруксат берилбейт. Анан баягы мусулман эмес өзүнүн оюндагысын кылат болуп, аларды туура эмес уят нерселерди көрүп отуруп, Алла Тааланы бирдиктин айта турган, Алла Тааланы мактай турган, Алла Таалага жакшы сөз айта турган ооз менен жаман нерселерге жол бербеш керек, Жаман нерселерге жол бербеш керек. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун, Аллах Таалам эч качан коргулбасын. Негизги маселе баардык нерсе башынан башталат. Эркек өзүнүн эрктүүлүгү менен үй бүлөнүн башчысы катары өтө майдаланып кетпестен, өтө корс болбостон орто болуп, башынан жакшынакай алып кетсе, аял заты эркектин ошол көлөкөсү катары жакшылыкта ээрчип кете берет. Ортодо сый болуш керек, ортодо бири-бирине түшүнүү болуш керек. Анан бул никенин Аллахтын астында чоң нерсе экендигин сөзсүз аңдап билиш керек. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун.